Сооротуучу Кудай 26 март. Сексен бир жаштагы байбиче мындай дейт: ишене албайм, өмүр көз ачып жумганча эле өтүп кеткендей, бала чагым кечээ эле болгондой. Атамдын, апамдын үндөрү алигиче эсимде. Бул сөздөрдү 81ге чыккан байбиче айтып жатат. Жаштар өмүрдүн ушунча тез өтөрүнө ишениши кыйын. Дайыма эле жаш болуп, дайыма эле күйлүү күчтүү болуп жашай берчүдөй сезилет. Бирок чындык башка. Өмүр тез өтөт. Кудайдын сөзү биздин жашоону бууга салыштырат. Бир нече көз ирмем, анан ал буу жок. Ар бирибизге оп-окшош убакыт берилет. Секундалар, минуталар, сааттар. Кудай ар бирибизге белгилеп койгон убактысы бар. Азыркы медицинанын жетишкенине карабай, Кудай белгилеген чектен эч ким өтө албайт. 70 жаш, 80 жаш, өтө сейрек 90 жаш. Ушул тууралуу ойлонгондо кандай ой келет сизге? Мага берилген убакытты туура колдонуп калгым келет. Көбүрөөк жазууну окуп, сыйынып, жакындарым менен мамиледе болуп, балдарым, үй бүлөмө мен керекмен. Алар менен көбүрөөк убакыт өткөргөнгө аракет кылгым келет. Кылайын деген иштеримди кылып жетишип калгым келет. Бүгүн, азыр, эртеңкиге калтыруунун кереги жок. Кудай берген жөндөмдүүлүктөрдү колдонуп, үй бүлөмө, Кудайга кызмат кылып калалы.